Омандын улуу имамы Султан ибн Сайф: эгер сен омандыктарга барганыңда алар сени тилдешпейт да эле, урушпайт да болчу. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам: Оман жана анын эли тууралуу эмнелерди билесиң? Биз азыркы Оман султанаты жана Бириккен Араб Эмиратын камтып турган тарыхый Оман тууралуу сөз кылабыз. Бул эки өлкөнүн эли өзгөчө жакшы кулк мүнөзгө ээ. Мен бул эки өлкөнүн элдери менен жакындан мамиле кылып көрбөсөм да, ошол жактарда жашап келгендерден алардын адеп аклагы мыкты экендигин угуп жүрөмүн. Имам Муслим Сахих китебинде бул жердин элинин артыкчылыгы тууралуу айтылган хадисти Оман элинин фазилети деген бөлүмүндө келтирген. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам бир кишини араб жерлеринин бирине жиберет. Ал киши барганда жергиликтүү элдер аны тилдеп, кагып салышат. Ал пайгамбарыбыз алейхиссаламга келип болгон окуяны айтып бергенде, ал мындай дейт: эгер Оман элине барганыңда алар сени тилдешпейт да эле, урушпайт да болчу. Омандын исламды жана мусулмандарды коргоодогу тарыхы узун. Оман Осмон мамлекетине карабаса да, бир убактарда анын негизги таянычтарынын бири болгон. Оман флоту имам Ахмад ибн Саид аль-Бусайдинин жетекчилиги менен 1188-жылы Осмон халифаты чыгыш Европа менен алек болуп жатканда Басрага кол салган перстерге каршы турганын тарых бизге сактап калган. Ошондо Осмон халифаты Оман баатырларынан мусулмандарды перс баскынчыларынан куткарып калуусун суранган. Мусулмандарга жардам берүү үчүн Султан аль-Бусайди Оман флотун эң күчтүү аскерлери менен жиберет. Бул аскер флоту Ирактын түштүгүндөгү Шат аль-Араб деген өзөндүн куйма жерине барганда, перстердин деңиз жолду флот өтө албай тургандай кылып тосуп салышканын көрүшөт. Бирок омандыктардын аскер деңиз флотундагы тажрыйбасы мол болгондуктан перстердин кол салууларына карабастан тосмону бузуп өтүп, мусулмандарды жек көргөн Сефеви баскынчыларына каршы Осмон халифаты менен жанаша туруп бир канча ай күрөшүшкөн. Жыйынтыгында перс баскынчылары Басрадан жеңилип, куйруктарын түйүшкөн бойдон качып кетишкен. Оман мамлекети Африка жана Азия портторунун ортосунда жайгашкандыктан, исламды жек көргөн эки империянын күчтөрү менен үзгүлтүксүз бетме-бет чыгып турганга мажбур болот эле. Алар чыгыш тараптан перстердин Сефеви империясы болсо, батыштан крестүүлөрдүн Португалия империясы. Бул каардуу эки күч Мекке жана Медина шаарларын талкалап, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын кабырына кол салуу максатында биригишет эле. Португалиянын Оманды жана Перс кысыгын басып алуусун окуу китептеринде жөн гана колго алуу деп коюшкан. Акыйкатта ал ислам үммөтү кылымдар бою туш болуп келе жаткан крестүүлөрдүн жүрүштөрүнөн эле. Ал учурда бул эки күчкө бекем каршы турганга Омандын күчү жетип турган. Китептин баш жагында Мекке менен Мединага кол салуу үчүн Сефевилердин башчысы кылмышкер Исмаил ас-Сафавинин Португал крестүүлөрүнүн башчысы Афонсо де Альбукерке менен кат алышканын айтып өткөнбүз. Бирок Аллах Таала аларды мамлюктар, осмонилер, арабтар, сомалиликтер жана эфиопиялык мусулмандар аркылуу тосуп койгон. Ошондо мамлюктардын аскер деңиз флоту осмонилердин жардамы менен Кызыл деңиздеги португалдык крестүүлөрдүн жолун тоскон. Андан кийин Осмон халифатынын бүркүтү делген Селим биринчи Сефевилер менен крестүүлөрдүн альянсын талкалаган. Селим биринчи эки жүздүү Сефевилердин башчысы Исмаил ас-Сафавинин аскерин тарыхый Чалдыран казатында талкалап, андан кийин Кызыл деңизге, Перс кысыгындагы жана Инд океанындагы Португал крестүүлөрүн талкалоо үчүн Осмон империясынын баатырларынан турган аскерлерин жиберген. Атасы өлгөндөн кийин бул кара күчтөрдүн жортуулуна чекитти уулу Султан Кануни койгон. Ал Сефевилерди бир канча салгылашууларда жеңип, Йемендин портторуна артиллериясын жайгаштырып, Кызыл деңизде португалдык крестүүлөрдүн флотунун жүрүүсүн токтоткон. Ошентип, Йемен Мекке менен Мединаны крестүүлөрдүн кол салуусунан тоскон биринчи тосмо болуп калган. Ошол учурда Сомали жана Эфиопия мусулмандары Осмон халифасынын жана Йеменден келген араб баатырларынын жардамы менен Эфиопия жана Португалия империяларынын христиандык альянстарын талкалап турушкан.
Крестүүлөрдүн Кызыл деңиз аркылуу барып Мекке менен Мединага кол салуу планы биринчиден Аллахтын жардамы, андан кийин мамлюктар, осмонийлер, саманилер, йемендиктер жана эфиопиялык мусулман баатырлардын аракети менен жокко чыгарылган. Осмон империясы христиандардын бардык кемелерине жүктү Йемендеги Моха портунда бошотууну милдеттендирген. Деңиздеги бул тыюу салуу 18-кылымга чейин иштеп турган. Осмонийлер Кызыл деңизди курчап толугу менен Ислам деңизин айланткандан кийин крестүүлөр Кызыл деңиз аркылуу пайгамбарыбыз алейхиссаламдын шаарына кол салуунун ордуна Перс кысыгындагы арабтар менен Оманга кол салууну пландашат. Эгер алар бул жерлерди колго алышса, жигердүү 2 кадам жасашмак. Алардын бири Араб жарым аралына кургактан кол салуу болсо, дагы бири Индия жана Азиядагы мусулмандарга сокку уруу үчүн Индостан жарым аралына деңиз базасын куруу. Португал крестүүлөрү 1508-жылдан баштап инсаниятка мыкаачылык менен кол салып, тарыхтын чекесин муздата турган массалык кыргындардан кийин Оман жана Перс кысыгындагы арабтардын негизги портторуна ээлик кылышкан. Алар бул пландарын ишке ашырууда осмонийлердин чыгыш жана борбордук Европадагы түгөнбөгөн крестүүлөр менен алек болуп жаткан учурунан пайдаланышкан. Ошондой болсо да осмонийлер португалдык крестүүлөрдүн көптөгөн фронтторун тосуп калып, Перс кысыгындагы жана Омандагы араб туугандарына жардам кылган. Мусулмандар крестүүлөрдү жана алардын куйругу болгон сефевилерди бир канча салгылашууларда жеңгенге жетишишкен. Бирок Оман жана Перс кысыгындагы порттор жана Йемендеги Сокатра аралына окшогон кээ бир аралдар крестүүлөрдүн колунда калган. Мындай абалга баш ийүүнү каалабаган омандык баатырлар осмонийлер жана Араб жарым аралынын түштүгүндөгү айрым уруулар менен биригип, мезгил менен португалдардын чептерине кол салып турушкан. Оман жээктерин 100 жылга жакын башкарганына карабастан португалдыктар омандыктардын чептерге кол салуусунан чоочулап, жөн жай эле сыртка чыгуудан да коркуп калышкан. Омандыктардын тез кол салууларынын айынан португалдыктар бекем коргонуу үчүн 2 жаңы чеп тургузганга мажбур болушкан. Ошентип алар 1588-жылы Аль-Мирани жана Аль-Жалали чептерин курушкан. Ошол учурда Оман 2ге бөлүнүп, жээк тарабы португалдыктарга караса, ички тарабы бири-бири менен касташкан ар кандай урууларга карап калган. Крестүүлөр Оманга Перс кысыгына жакын Индияга болгон бийликтерин бекемдөө үчүн чептерин куруп жаткан учурда Омандын ичиндеги уруулар арзыбаган нерсенин айынан чыныгы душмандары шаарда ар кандай бузуклуктарды кылып жатканын унутушуп, бири-бири менен салгылаша кетишчү. Бул көрүнүш Оман дөңсөөлөрүнөн бүркүттөй болгон Насир ибн Муршид Аль-Яруби аттуу баатыр келгенге чейин улана берген. Бул улуу имам алардын крестке чокунган чыныгы душманы Оман жеринде экенин уруулардын башчылары менен жолукканда эскертип турган. Ал ошондой эле баскынчыларды жеңүүдөгү биринчи кадам биримдикте экенин түшүндүргөнгө аракет кылган. Бул улуу инсан 1624-жылы омандыктардын баарын бириктиргенден кийин анын эли башчы кылып шайлап алышат. Улуу имам Насир ибн Муршид Ислам шаарынан баскынчыларды кууп чыгаруу үчүн омандык баатырларды жыйнайт. Ал бийлигин коопсуздукту күчөтүп, күчтүү борбордук мамлекет кылуудан баштаган. Анткени Оман көп бөлүккө бөлүнүп кеткендиги үчүн ар бир аймактын өзүнүн эгемен башкаруучусу болгон. Бул планын ийгиликтүү ишке ашыргандан кийин омандык баатырлардан түзүлгөн аскерин португалдык баскынчыларга каршы салгылашууга салат. Алар крестүүлөр менен Тави Авравляда салгылашып, жеңишке жетишет. Португалдыктар жашынган кээ бир чептери талкаланган, бирок португалдыктардын бекем отурукташып алгандыктарынын себебинен Маскатты алууга мүмкүн болбой калган. Айласы кеткен крестүүлөр Насир ибн Муршиддин шартына макул болууга мажбур болушкан. Алар төмөндөгүлөр эле. Биринчи, португалдыктар Сухар аймагындагы жерлеринен жана курулуштарынан баш тартуусу. Экинчи, ар жылы салык төлөп туруусу. Үчүнчү, омандыктардын Маскатка кирүүсүнө эч кандай каршылык көрсөтпөөсү.
Андан соң имам Насир ибн Муршид Сур жана Курият шаарларын бошотот. Бул улуу баатыр өлгөндөн кийин крестүүлөрдүн колунда Маскат портунан башка эч нерсе калган эмес. Анын ордуна абасынын уулу Султан ибн Сайф аль-Яруби келет. Омандыктар Насир ибн Муршиддин максатын абасынын уулу Султан ибн Сайф менен бирге улантышат. Султан ибн Сайф бийликке келери менен Оман жеринен португалдык крестүүлөрдү түбөлүккө кууп чыгуу үчүн жалпы мобилизация жарыя кылат. Белгиленген күнү имам Султан ибн Сайф таңкы намазын окуган соң душмандарга шашылыш сокку уруу үчүн аскери менен Маскаттагы Аль-Вади аль-Кабир тоосуна жетип барат. Оман аскерлери ал жерден португалдыктарга эч мурда болуп көрбөгөн чабуулду көрсөтүшөт. Мусулмандар алардын чептерине чейин кирип барышып талкалашкан. Португалдыктар эмне болуп жатканын түшүнгөнгө чейин мусулмандар алардын гарнизондорун талкалап салган болот. Андан кийин Мутурах портуна кол салышканда анын башчысы ойлонбостон багынып берет. Португалдардын мусулмандарга каршы ок чыгарган эки эле кемеси калат. Ошондо башкы кол башчы Султан ибн Сайф суучулдарына буйрук кылат. Алар суунун асты менен барып кемени чөктүрүп жиберишет. Муну көрүп турган башкы кол башчы жана анын жанындагылар Аллах улук деп тоолорду титирете кыйкырышкан. Бул эки кеменин чөгүүсү менен Оман жериндеги португал крестүүлөрүнүн барагы түбөлүккө оролгон. Бул согушта Оман жоокерлери 5000 аскерин жоготуу менен Аллах аларды ырайымына алсын, крестүүлөргө унутулгус сабак беришкен. Оман жеринин акыркы тилкесинен бери бошоткон бул улуу имам Султан ибн Сайфты омандыктар сыймыктануу менен улуу баатыры катары кабыл алышкан. Бирок ал бул жеңиш менен эле чектелип калбастан португалдык крестүүлөр менен салгылашууну улантат. Бул ирет аларды Оман жерлеринде эмес, деңизде талкалайт. Бул Оман баатыры Индиянын кээ бир аймактарын басып алып күч менен христиан динине өткөрүп жүргөн крестүүлөрдү талкалоо үчүн аз гана убакыттын ичинде эң чоң флот түзөт. Ал Инд океанындагы португалдыктарды жазалоо үчүн бир канча жолу аскердик жортул жиберет. Биринчиси 1655 Бомбейге жиберген флоту чоң өлчөмдөгү олжо менен кайтат. Экинчи португалдыктарга карап турган Кешим аралына 1688 чоң аскер күчүн жиберген. Үчүнчү чыгыштагы португал крестүүлөрүнүн эң чоң борбору болуп эсептелген Батыш Индиядагы Диу аралына да аскер жиберген. Бул ирет мусулмандар өтө чоң суммадагы олжого ээ болгондугу үчүн Султан ибн Сайф Назва чебин тургузат. Анын курулушу 12 жылга созулган. Бул чепте курал-жарак сактоочу чоң жер төлөсү болгон жана анда оор артиллериялар да жайгаштырылган. Кийинчерээк Султан ибн Сайф Чыгыш Африкадагы португал крестүүлөрүнө чабуул жасаган. 1950, 1952, 1955 жылдары Африканын жээктериндеги Занзибар жана Пемба чептерине кол салуу үчүн Оман деңиз күчтөрүн жиберген. Алардын бул чептери талкаланып, душмандардын көпчүлүгү өлүп, айрымдары туткунга түшкөн. Андан соң Оман баатырлары Момбасага барып, 5 жыл курчоого алгандан кийин ал жерди да португал баскынчыларынан бошотот. Мына ушундай эрдик менен улуу мусулман баатыры Султан ибн Сайф чыгыш тарабы Индиядан, ал эми батыш тарабы Африка жээктерине жеткен Оман Ислам империясын кура алган. Ошентип, Оман 17-кылымдын аяк ченинен 18-кылымдын башына чейин Инд океанынын ээси болуп турган. Оман кемелери менен кагылышып калуудан Британия жана Голландия флоттору да коркушкан. Омандыктар Чыгыш Африкага исламды кайрадан жайылтышкан жана алардын курган мечиттери азыркы күнгө чейин бул элдин исламга жана мусулмандарга кылган кызматынын улуулугун көрсөтүп турат. Биз Оман баатырларынын Азия жана Африкадагы португал крестүүлөрүнө каршы күрөшкөн тарыхынан бир аз гана үзүндү айтып өттүк. Ал эми Түштүк Америкадагы португал крестүүлөрүнө каршы күрөшүүнүн тарыхы кандай болгон? Амазонканын калың токойлорунан чыгып, Бразилиядагы португал крестүүлөрүнө каршы күрөшкөн мусулман ким эле? Кезектеги каарманыбыз